Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн силер менен биз эң сонун сабак өтөбүз. Эмесе тарбиялык сааттын темасы улуттук тамакташтар. Көңүл буруп отургула. Башка элдер сыяктуу эле кыргыз элинин да муундан муунга өтүп сакталып келген элдик тамак аш өнөрү бар. Алар беш бармак, казык карта, чучук, куурдак, быжы, жүргөм, олобо, кымыз, курут, чалап, жарма, боорсок жана башкалар. Кыргыз эли өзүнүн меймандостугу менен айырмаланат. Келген меймандарды кучагын жайып тосуп алып, төрүнө отургузушкан. Мал союп, дасторконун кенен жайып, сыйлап келишкен. Дасторкондун үстүнө токоч, боорсок, каттама, каймак, май, өрүк мейиздерди коюшат. Анан куурдак, жүргөм, шорпо, эң аягында беш бармак берилет. Кыргыздын тамак берүү салты боюнча меймандарга бышырылган эт, устукандар тартылат. Устукандар адамдардын жашына, урматтоосуна жараша ыйгарылат. Кыргыздын тамак ашында камырдан жасалгандары кеңири орунду ээлейт. Алардын ичинен эң көп жасалганы боорсок менен тандыр нан. Ошондой эле каттама, самса жана башкалар да бар. Мындай тамактар көбүнчө чай менен ичилет. Кыргыздарда улуттук эң барктуу суусундук бул кымыз. Кымыздын дарылык касиети күчтүү экени белгилүү. Элибиз кургак-учак оорусу менен ушул кымыз менен дарылап келишкен. Ошондой эле бозо, жарма, максым сыяктуу суусундуктар да жасалат. Эмесе балдар, дасторкон деген ырга көңүл бургула. Кыргыз эли меймандос, тамак ашка бай келет, берекеси төгүлгөн дасторкондон чай берет. Айта берсе түгөнбөс, тамактардын түрү бар, эң сыйлуусу беш бармак, кыргыз болсоң билип ал. Сүзмө, айран, май курут, жайлоолордон алдырат, бал татыган балгымыз суусундукту кандырат. Анда балдар, сабагыбызды ышыктоо жүргүзөлү. Мен силерге суроо берейин. Биринчи, көчмөн калкыбыздын кандай улуттук сыйлуу тамактары бар экенин билесиңер. Экинчи, эмне үчүн кыргыздар сүт жана эттен тамак жасашкан? Үчүнчү, сый тамак деген эмне? Төртүнчү, чучук, казык карталар эмнеден жасалганын көрдүңөр беле? Бешинчи, үйгө келген мейманды кантип тосуп алуу керек деп ойлойсуңар? Эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калыңар.